Саламатсыңарбы жигиттер? Бүгүнкү биздин темабыз байламталар аркылуу байланышкан бирөңчөй мүчөлүү сүйлөмдөрдү туура түзүү. Ал эми мурунку сабакта силер менен интонация аркылуу байланышкан бирөңчөй мүчөлүү сүйлөмдөрдү туура түзүү деген теманы өткөнбүз. Демек, бул ошол эле теманын уландысы. Андан аркы бышыкталышы деп түшүнсөңөр болот. Бирөңчөй мүчөлүү сүйлөмдөрдү туура түзүү жана аларды ооз-эки кепте туура колдоно билүүнүн чоң мааниси бар. Айрыкча бул байламталар аркылуу байланышкан бирөңчөй мүчөлөргө көбүрөөк мүнөздүү. Анткени байламталардын грамматикалык мүнөздөрүнүн аргылдуулугуна байланыштуу бирөңчөй мүчөлөрдү байланыштырууда да ар түрдүү бөтөнчөлүктөргө ээ болуп турушат. Кыргыз тилинде бирөңчөй мүчөлөрдү байланыштырууда байламталарга мүнөздүү төмөнкүдөй белгилерди көрсөтүүгө болот. Демек, биз 3 белгиге токтолобуз. Биринчисин карап көргүлө. Менен жана байламталары эки түгөйдөн турган бирөңчөй мүчөлөрдү байланыштырат. Биринчи мисал: биз үчүн жана биздин таалайыбыз үчүн далай жоокерлер курман болушту. Бул жерде жана деген байламта байланыштырды. Экинчисинде Касым менен Алимандын чарбагында үйүлүп жаткан кирпичти жана ташты көрдү. Бул жерде мынакей Касым Алимандын деген сөздөрдү менен, кирпичти ташты деген сөздөрдү жана деген байламта байланыштырды. Эгерде бирөңчөй мүчөлөр 3 же андан ашык түгөйлүү болсо, анда эң акыркы эки түгөйү гана жана менен байламталары, ал эми калгандары интонация аркылуу байланышат. Биринчи мисал: тоолор жашыл тукаба кийип, чоң элечек оронгон эмедей бейпил, сүйкүмдүү жана кооз. Экинчи мисал: кожоюнубуз күндөгү убакытта кыдырманы, Беккул менен мени отунга жумшап жиберди. Жана менен байламталары бирөңчөй мүчөлөрдү жупташтырада, байланыштырат. Мындай учурда бирөңчөй мүчөлөр 4төн кем эмес жупташкан түгөйлүү келет. Күлүк менен сулууну, баатырлык менен марттыкты, адилеттик менен чечендикти илгертен барктап көнгөн эл дуулдап жиберишти. Эскертүү: менен байламтасы этиштик бирөңчөй баяндоошторду байланыштыра албайт. Экинчи мүнөздүү белгисин карагыла. Дагы байламтасы дайыма бирөңчөй мүчөлөрдөн кийин келет да, анын ар бир түгөйүндө кайталанып айтылат. Биринчи: бул талаа дөөлөттү да, мээнетти да көтөргөн. Демек, дөөлөттү да, мээнетти да деген бул бирөңчөй мүчөлөр аларды да деген байламта байланыштырды деп түшүнөсүңөр. Экинчи мисалды карап көргүлө. Баланын азабы да, асылы да көп болчу неме окшобойбу? Ал эми да байламтасы атоочтук, көбүнчө сын атоочтук бирөңчөй баяндоошторду байланыштырганда, бардык түгөйүндө да же анын биринчисинде колдонулуп, калгандарында колдонулбашы да мүмкүн. Тоонун кардуу бороонуна, аязына бышыккан кызыл аскерлер ар дайым чыйрак да чымыр, аткарган кызматына сыймыктуу да шайыр. Демек, бирде колдонулуп, бирде колдонулбай да калышы мүмкүн экен. Кескин түрдөгү карама-каршы маанидеги этиштик бирөңчөй баяндоошторду байланыштырганда, анын биринчи түгөйүндө гана колдонулуп, экинчисинде колдонулбайт. Мисалы, келди да кетти деп эмес, бул жерде келди да кетти, кирди да чыкты деп колдонулду. Үчүнчү белгиси: же болбосо ары, бирде байламталары бирөңчөй мүчөлөрдөн мурда колдонулат да, анын ар бир түгөйү сайын кайталанат. Биринчи: бала менен аял босогодо кечирим сурагандай же жылмайганы же күлгөнү белгисиз турган адамды көрүштү. Мынакей, бул жерде бирөңчөй мүчөлөрдөн мурда колдонулду. Экинчи мисал: ары кыйын, ары кысталыш бул ысактын жолу. Бирок же болбосо байламталарынын бирөңчөй мүчөлөрүнүн бардык түгөйлөрүндө кайталанышы дайыма эле мүнөздүү көрүнүш эмес. Кээде стилдик максатта акыркы түгөйүнүн башкасында түшүрүлүп да айтыла берет. Өзүн күнөөлүү сезгени же сезбегени билинбейт. Демек, бүгүн биз силер менен байламталар аркылуу байланышкан сүйлөмдү, бирөңчөй мүчөлүү сүйлөмдү туура түзүүнү үйрөндүк. Ал эми үйгө тапшырма. EduPage'тен 15 тапшырмадан турган сүйлөмдөр бар. Мына ошол EduPage'те аткарасыңар муну. Ошолорду туура жайгаштыруу керек. Башкача айтканда, сүйлөмдөрдү туура катары боюнча жайгаштыруу, сөздөрдү катар менен жайгаштыруу. Баалоо системасы төмөнкүдөй: 1-5-ке чейин сүйлөмдү туура жайгаштырсаңар, анда 1-5-ке чейин баал алып, 3 деген баа аласыңар, 6-10 балл бул 4,
11-15 балл, бул 5. Демек саат 9-дан баштап кечки 8-ге чейин мага ошол Эдубечке кирип аткарышыңар керек. Ал жерде 35 мүнөт берилген 15 тапшырмага. Бир эле жолу аткара аласыңар, андан башка жолу аткарууга мүмкүнчүлүгүңөр жок. Ошондуктан кылдат, ар бирин карап шашпастан жакшы аткарышыңарга тилектешмин жана ар бириңерге ийгилик каалайм. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Дайыма мына ушундай жакшы сабактарда силер менен көрүшүп, амандашып туралы.